Максым медиа каналы. Маанилүү маалыматтар биздин каналда. Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Бир чети эми катталуучуларым, досторум Facebook'ta, Instagram'da абдан көп. Ошон үчүн кайрылып атам. Экинчи чети өзүм Нарындын кулунумун. Эртеден бери Нарында 2 райондун эли Сөңкөлдө жайыт талаш болот. Bir rayonun elinin gelişimi пайдалана турган gelişimi токтоп калган болду. Ошон үчүн киргизбейбиз деп атат. Экинчи районун эли gelişim узартылган деп атат. Ошонун тегерегинде ызы чуу. Видеолордо жаш балдар Facebook'a чыгарып алып, элди айгайлап, келгиле биз ас болуп калдык, дагы чогулгула. Туруштук бере албай атабыз, кой бербеш керек. Ошол райондун элин жайытка деп чыгарып атат. Ошол жерде кырылыш болуп, мушташта болуп атат. Анысы аз келгенсеп, ал жерге Нарындын губернатору, бийлик органдары барып, ошо элди кичине тынччылыкка чакырып, сүйлөшүүгө кылайын деп атса, анын айткан жери бар экен, ортосунда, арасында арак ичип алып келип чагылдырган, чагымчыл кылып аткан адамдар дагы бар деп. Биз ошону дагы кесип алып, мынакей губернаторубуз минтип айтты деп чыгарып атабыз. Бөлүшүп атабыз уландан улан. Туугандарым, жердештерим, биринчи кезекте мен айтып кетейин дегеним, ошо урушуп, талашып, кырылышып атып, ошол жерден эч нерсе чечилбейт. Экинчи нерсе, эми биз бирдек болсо эле көкөрөккө чаап, биз нарындыкпыз, биз деген укмуш айкөл элбиз, биз кыргыздын нака нукура тукумубуз деп айта келебиз. Кыргыз үчүн өлөм, кыргыз үчүн жанымды берем деп, тетиги жердин, тоголок жердин аркы башында бир кыргыз кыйналып калса, тим эле ошол эрекеге бул жерде өлүп, талып, теминип, аттанып кой баралы, ошол жерге барып кыргызды тарынтып коюптур деп калабыз дагы. А ошол жерде бир кичинекей жайытта, кичинекей башка райондун эли барып, ошол жерге барып малын кайтарып чыгат элем десе, ошого бербей тытышып, кырылышып, өлгөнгө чейин, бирибизди өлтүргөнгө, сабашканга чейин даярбыз да. Биз өзүбүздүн элге, башка аймактарга гана шерменде болбостон, дүйнө жүзүнө шерменде болуп атабыз. Себеп дегенде, ошол жерде биз өзүбүздүн ошо видеобузду көрсөтүп атсак, эмне башка эл ошол эрекин түшүнүп, жайыттын маселесин оор болуп атыптыр, кыйын болуп атыптыр деп ойлоп атат дейсиздерби? Андай болбойт, туугандар. Жанагы айгайлап чакырып аткан жаш балдар, андай болбойт. Башка эл, ошол эле коңшу, өзбек, казак туугандар, орус туугандар, ошентип кыргыздар ак калпагын кийип алып, ошол жерде кырылышып, бир кирейген тоолорубуздан, толтура эбегей чоң тоолорубуздан талашып, тытышып жаткан кыргызды эле көрөт. Ушинтип шерменде болуп атабыз. Андан аз келгенсип бирибизге видео тартып алып көчүрүп атабыз. Өзүбүз уят кылып, өзүбүз шерменде кылып, кичинекей маселени да чече албайбыз. Ошол жайытка чыгып аткан, жайлоого бараткан кыргыздар эмне кутурган кыргыздарбы, же байып, байлыгы чирип, айласы кеткенден эмне кыларын билбей жөн эле ошол жерге сейилдегени бараттырбы? Ал да карапайым кыргыз. Ал да ошол жерде малым багайын, жаным багайын деп жүргөн эле күнүмдүк оокатын ойлоп аткан кыргыз. Ал да сага эле окшогон кыргыз. Эленайындар. Сендей эле болгон, мендей эле болгон кыргыз. Ошону талашып кырылышып атабыз. Ошол жерде аксакалдарыбыз алдыга чыгып, жай баракат отуруп алып, сүйлөшүп, кеңешип, мына бийлик өкүлдөрү жүрөт, отуруп чечсе болбойбу? Болот. Мен буга чейин постумда жазгандай, эгерде биз ыраттуу колдонсок,
үнөмдүү пайдалансак ошол жерди. Сөңкөлдүн жайытына Кыргызстандын жарым малы батып кетет. Эки райондун эмес, Жумгалдын эмес, Ат башынын, Акталанын эмес, Кочкордун эмес, Кыргызстандын жарым малы ошол жерге барып батып кетет. Эми губернатор боюнча айтайын. Ошол биздин азыр Нарындын губернаторун туугандар. Мен жашоомдо эки эле жолу көргөм. Андагы мындай кызмат абалынан ал киши орун басар болуп жүргөн учурда бир көргөм. Менин билишимче андан көл, андан жөнөкөй, андан эл катары жүргөн, андан сылык, сыпа жүргөн адамды табыш кыйын. Бизге ким жагат? Тигил жакпаса, бул жакпаса, амне ошонун арасында жанагы жерде отуруп чагымчылдык чыгарып, 100 граммды басып алып, оозуна ойду тоону алып келип сүйлөп аткан калппы? Чын, кызылдай чындык. Ошону кызылдай чындыкты биздин губернаторубуз, Нарындын губернатору айтып атса, ошону айтып атабыз. Бул иттик кылып атат, мынакей элди ушинтип деп атат, муну кетиш керек деп атабыз. Туугандар, бизге ким жагат айланайын? Тигил жакпайт, бул жакпайт. Ушинтип отуруп, ушу кичинекей нерсе жерден элдин баарына шерменде болуп, итибиз чыгып, биз ушундан өнүкпөйбүз да. Анан отуруп алып, анан тигини шыбайбыз, муну шыбайбыз. Жаным ачыгандан, өзүм кыргызмын деп жүрөгүм соккондон, өзүм ошол эки Нарында, ошол сөңкөлдө кой кайтарып, уй кайтарып, жылкы кайтарып өскөндүктөн ошону айтып атам. Гилейген чоң коктууну, гилдейген чоң коктууну ошол жерде керек болсо бир боз үй, 15 жылкы, 5 уйу бар адам ээлеп алып отурат ошол жерде мен жеримде. Ал жерге ал киши эмес, ал жерге 100 боз үй, 100 түтүн бата турган кокту. Эми ошол экини бөлүшүп кылсак болбойбу? Мен ошол жерде 3 жыл бою Жумгалдан ошол жакка чыгып мал кайтаргам, сопсон 5 колдой билем. Ошону бөлүшүп чечип алсак болбойбу? Биз ошол экиге жарабайбызбы? Нарындык туугандар, байкелерим, аксакал аталарыбыз, апаларыбыз, эжелерим, инилерим айланайын келаткан. Ошону биз чечип алсак болбойбу? Ошону, ушул маселени айгайлашпай, кыйкырышпай, бири-бирибизге акыл үйрөтүп, ошону чечип алсак болбойбу? Шерменде, элге шерменде болуп, шермендебиз, мындан ары чыга электе. Туугандар, отуруп, ошону эч жакка чыгарбай эле отуруп коелучу. Мен ушу аксакалдарга кайрылам, жана айгайлап кыйкырып аткан жигиттерге кайрылам. Сабырдуу бололук, акылдуураак бололук, өйдөрөөк бололук, бири-бирибизге карамдуу бололук, боорукер бололук айланайын. Бөлүшүп ошол жерде жашасак баарыбызга жакшы болот. Ошол жерде кырылышып атсак, мынакей азыр туристтер келет деп ошол жерде көбү туристтер менен окуп калат. Кымызыңды сатасың ошол жерде, этиңди сатасың, наныңды сатасың ошол жерде. Жанагы мал менен эле окат кылбайсың да. Канча деген адам ошол жерге келет. Бул жылы чет өлкөдөн аз адам келет. Жок дегенде ушу тынччылыгыбыз менен, меймандостугубуз менен, кең пейилдигибиз менен башка туугандар чакырып албайлыкпы ошол жерге? Көлдөгү, Таластагы, Жалал Абадтагы, Оштогу, Баткендеги туугандар чакырып албайлыкпы ошол жерге? Чакырып алып анан көрсөтпөйлүкпү? Мына могул жерде келгиле, сөңкөлүбүздү көргүлө, Сары Челектен кеми жок. Андан дагы кооз жерлер бар, суктана турган жерлер бар, келип кеткиле дебейликпи? Ушунун баарыбыз биригип алып, жаным ачыгандан ушул сөздөрдү айтып атам, кечириңиздер. Урматтуу туугандар, эми келгилечи бир саясаттан, ушу жаман сөздөн арыраак бололчу. Жаман нерсени бөлүшпөй, жакшы нерсени бөлүшкөнгө аракет кылып туралычы туугандар. Рахмат. Каналга катталып, коңгуроочону басып, ар бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндү унутпаңыз.